Саламатсыздарбы мекендештер, аты жөнүм Бекчороева Зульфия, KG недвижимость агенттигинин мүчөсүмүн. KG недвижимость агенттигинде 30 ноябрда сделкабыз болуп өткөн. Кардарыбыз Омоков Болотбек өзүнүн эжесине Роза эжеге сазоемщик болуп Москвадан Доля студия алган. Баасы дагы ыңгайлуу. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Алдыда биз видео менен бөлүшөбүз. Эжекебиздин отузун дагы угабыз. Биз менен болуңуздар. Жана дагы айтып кете турган нерсе, сиз дагы жаңы жылга чейин өз турак жайыңызга ээ болсоңуз болот. Ал үчүн бизге офистерге келип толук маалымат алып кетсеңиз мүмкүн. Келиңиздер, сиздерди күтөбүз. Мекендештер, Роза эжекебиздин үйүнө кирдик. 11 декабрь ачкыч бердик. Тактап айтканда Роза эжебизден дагы отузду угалы чогуу. Роза эже кандай сезимдер болуп жатат? Бөлүшүп кетиңиз. Кандай экен үй алган? Сизди куттуктайбыз компаниянын атынан, жана дагы бизди көрүп турган көрөрмандар да куттуктаса керек. Себеби Доля деген менен Москвада квадрат кымбат. Квадрат бул жыл сайын кымбаттачу мүлк. Эже айтып кетиңиз эми сезимдериңизди. Мен саламатсыздарбы, урматтуу биздин жертештер, туугандар дейм. Мен кандай десем, ниетте болсо баары болот экен. Ошо ниетте ушул эми кичинекейирээк болсо деле, ошо бир комнат үй болсо алайын деген ойдо жүргөм. Ошол ниеттин баары орундалды. Өзүм дагы жакшы кубанычтамын. Кылып башкаларга деле ушу биздин жердештердин баарыга деле ушундай насип кылсын деген ойдомун. Ошол чоң рахмат, биздин сулуу кыздарыбыз жардам беришти. Рахмат, ыраазымын. Ошол сиздерге дагы ушундай үйлүү болгонго, эч болбосо бир комнат үйлүү болгонго, эки болбосо деле каалап кетем да. Ошо аракетиңиздерди кылып алып алыңыздар. Документ жактан деле проблема болбой калат, ошондой деп коеюн да. Анан Роза эже стройкасына канча кетет деп сиз өзүңүз стройка менен алектенем дедиңиз, ошону айтсаңыз, потому что биздин мекендештер эгерде ачыгын айтканда, чынын айтканда риэлтор катары биз баардык эле мекендештерге именно ремонтуну карабаңыздар. Себеби ар бир кыргыз негизи эле колунан келет, акырынан деле бүтүрсөң болот да, жашай берип туруп бүтүрсөң канча кетет деп ойлойсуз примерно айтканда? Эми бул мисалы үчүн бир комнатка материал, строй материалдарга эч канча деле акча кетпейт. Мисалы үчүн особо баягы смотря там косметический ремонт кылам дечү болсоң, примерно ценасын айтып кетсем, арзан эле. 100 миңге деле жетпейт, жок. Анан эгер тим эле баягындай супер жаңгыдай евро кылып анан дагы неметсе, анда кичине мусораны менин оюмча сначала косметический ремонт кылган болсо, ал эч канча деле акча кетпейт. Ошол мекендештер эң башкысы өзүңдүн турак жайыңда жашаган, эң сонунда регистрациясын дагы өзүң кыласың, өзүң келсең дагы үйүңдө болосуң дегендей. Жаңы жылда сиздердин да убактыңыздар бар. Эгерде үй алам деп жүрсөңүз, үйлөрдүн баасы көтөрүлөкте аракет кылыңыз демекчимин. Роза эжени куттуктайбыз баарыбыз.